жылдын 27 апрель күнү эл аралык сапат билим берүү мекемесинин базасында мектеп окуучулары арасында робот техникасы боюнча олимпиада өттү. Аталган сынакты мекеме 2015 жылдан бери уюштуруп келет. Анда окуучулардан сырткары атайын робототехниканы өздөштүрүп жаткан жеткинчектер, өз алдынча робот жасаган балдар, мугалимдер жана ата-энелер катышышты. Иш чаранын максаты балдар робототехниканын негизинде өнүгүүсүн жана алардын эл аралык олимпиадаларга даярдануусун көздөйт. Бул жакта профессионалдар жана үйрөнчүктөр дагы бар. Робототехниканы жасоону үйрөтүүчү уюмдар да катышып жатат. Кээ бирөөлөрдү атайын программа менен даярдаса, кээ бирөөлөр үйдө отуруп өз алдынча робот жасагандар. Жарышка катышып жаткан ар бир жеткинчектин роботунун өз алдынча кыла турган максаттары бар. Алар 5 категория боюнча жарышышат. Ардуино жана Лего Sumo роботторду мына ушундай аталыш менен экиге бөлүшөт. Ардуинөнү каалаган жакта колдонууга болот. Мисалы, үйдө отуруп жарыкты өчүрүүнү буйрук кылсаңыз, сиздин ордуңузга жарыкты өчүрүүгө жөндөмдүү. Ал эми Lego Sumo бул өнүгүүчү система. Анын баасы болжол менен $500 өйдө турат. Учурда Сейтек мектебинин окуучулары роботту конструкция кылып жатышат. Ал биринчи этаптан өттү. Эми экинчи этапта андан да тез убакытта аралыктан өтүп, жакшы жыйынтык көрсөтүшү керек. Окуучулар 3-класста окуганына карабастан, инженердик ой жүгүртүү жагынан адистерге тете жыйынтык берип жатышат. Долбоордун негизги максаты Кыргызстандын бардык аймактарынан жөндөмдүү балдар менен жаштарды аныктап, аларга колдоо көрсөтүү, мектеп окуучуларынын ойлоп тапкычтыкка болгон кызыгуусун жогорулатуу жана жаштарды илимий техникалык чыгармачылыкка тартуу, ошондой эле чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн өөрчүтүү максатында уюштурулган. Уюштуруучулар келерки жылы иш чараны эл аралык деңгээлде өткөрүүнү пландашууда.